Касым Тыныстанов, Ала Тоо. Жер сагынбас эл болбос, эл сагынбас жер болбос. Жатка моюн сунгандай, эр жүрөгү кир болбос. Какпаган кирпик көзүңдү, муңканып айткан сөзүңдү, ким унутуп кетмекчи, зарыкпагын Ала Тоо. Жардамчы болгон кездар бак, эр жигит кимге сайдырмак, канчыгадан баш чечпей, кимге мөөрөй алдырмак. Эрмин деп сенден мен туусам, эр деп мени сен туусаң, мени ким мертетмекчи, камыкпаган Ала Тоо. Бул жогорудагы саптар кыргыз элинин туңгуч тилчиси жана профессору Касым Тыныстановго таандык. Анын бул ыры 1922-жылы жазылган. Ал бул ырды жазып жатып, кыргыз элинин жаратылышына, табиятына суктанып жазган. Ал өз жерин эч кимге алмашпаган, элибиздин бейпилдигин каалаган инсан бул. Касым Тыныстановдун рухий жаратмандык жөндөмү улуттук тил илиминин жаратында орошон ачылган. Эң оболу белгилөөчү нерсе ал араб жана латын алфавиттерине таянган кыргыз жазуу системаларын иштеп чыгууга тикелей катышкан. Экинчиден ал эне тилибиздеги туңгуч мектеп окуулуктарын окуу китеби 1924-жылы, чоңдор үчүн алипе 1926-жылы, биздин тил 1927-жылы, ошондой эле кыргыз тилинин нормага салынган грамматикасы, кыргыз тилинин морфологиясы 1934-жылы, кыргыз тилинин синтаксиси 1936-жылы жараткан. Кыргыз тил илиминин терминдерин жана башка түшүнүктөрүн кыргызча тексттерди уюштурууну, орфографиялык жана пунктуациялык эрежелерин, тыныш белгилерин ойлоп тапкан. Элибиздин эртеңин ойлогон, сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон эл уулун урпактар унутпашыбыз керек. Ал жазган Ала Тоодо мен жашап жатам. Ала Тоомду барктайм, баалайм.